НТС'nin түз эфиринде артарап, анын алып баруучусу Мемирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Өкмөт жаңы күчүнө кирген 5 кодекстеги айрым мүчөлүштүктөрдү жоюу боюнча иштерди баштады. Ал үчүн жумушчу тобу түзүлгөн. Жалпысынан 200дөй мыйзам долбоору жана 600дөй токтом иштеп чыгуу керектиги айтылууда. Биринчи мартка чейин кандай өзгөрүүлөр киргизилип жатканы тууралуу парламентке өкмөт маалымат бериш керек. Бирок бул мыйзамдардагы өзгөртүүгө 1 жылдык мораторий киргизилгендиктен ал 2020-жылдан кийин гана күчүнө кирет өзгөртүүлөр. Биз ошо 5 кодекстеги кандай мүчөлүштүктөр болгон, же болбосо анын кандай жакшы жактары бар бүгүн ошол кодекстер боюнча талкууну улантабыз. Албетте, бүгүнкү программабыздын коноктору менен тааныштыруудан баштайын алгач. Биздин биринчи коногубуз Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров мырза отурабында. Жана ошондой эле Жогорку соттун судьясы Качике Эсенханов мырза конокто. Андан тышкары биздин программабызга 1 саамдан кийин Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова жана ошондой эле юридика илимдеринин доктору Канат Азиздер келип кошулушу керек. Эгерде сиз дагы ой пикириңизди айтам десеңиз, экранда телефондук номерлерге байланышка чыгыңыз, WhatsApp номерлерге пикирлериңизди жазыңыз, суроо сунуштарыңызды айтыңыз. Албетте биз кабыл алганга даярбыз. Алгач ошо Мирлан мырза, сизден суроону баштасак, ошол Жогорку кеңеште ушул маселе өткөн жумада көбүрөөк талкууланган темалардын бири болду. Өкмөттү кабыл алып, аны уктуңуздар. Эми кандай жыйынтыкка келип атасыздар? Рахмат, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биринчиден ошол айтылып жаткан кодекстер, мыйзамдардын бир аз тарыхына токтоло кетсек, бул 2010-жылы жаңы баш мыйзам кабыл алынгандан кийин соттук укуктук реформа деп ошонун алкагында атайын жумушчу топ түзүлүп, эксперттик топ бекилип, 2013-жылы. Ошол бүгүнкү иштеп жаткан кодекстер кабыл алынган. Кечеги кеңейтилген кеңешме жыйын деп жакшы мындай тема менен, самалык менен башталды. Ал жерде эксперттик топтор болду, фракциянын өкүлдөрү, президент аппараттан, өкмөттүн вице-премьери дегендей кызуу талкуу болду. Эксперттерден ар бири ошол суроолор менен тактап, кандай жагдайда эмне максатта кабыл алынганы боюнча толук маалымат алынды. Эгерде ошол учурда да ушундай бир аянтча болуп, ачык айкын талкуу болгондо, мүмкүн бүгүн болуп аткан мүчөлүштүктөр ал мезгилде жоюлмак деген ойлор айтылды. Бир топ кеткен каражаттар боюнча маселелер көтөрүлдү. Бүгүнкү күнү дагы өкмөт тарабынан Жогорку кеңештин кароосунда өзгөртүүлөр сунушталган. Ошонун алкагында ыкчам түрдө кабыл алынчу чечимдерди кабыл алуу сунушталды. Ал эми калган ошол апрель-май айларында толукталган мындай өзгөртүү сунуштайбыз деген чечимге келдик. Эксперттик топтагы буга чейин баягы миссиясы бүткөн болсо, бирок дагы ошол башталган жумушту аягына чыгаруу максатында иштеп берүү сөзүн берди. Баягы мындай айтканда кемчилдиктерди жоюу. Эми негизи мына жалпы ушундай темада маселе болду. Калган оң жана терс жактары боюнча дагы теманын жүрүшүндө талкууласак деген ойдомун. Кемчиликтер жөнүндө айтып кетиңиз. Кайсыл кемчиликтер бул негизги катары ошол өзгөртүү киргизиши мүмкүн деп каралып атат да азыр? Эксперттердин бири дагы ошол өзү тарабынан кемчилик кеткенин мойнуна алган жок. Өзүнүн баяндамасында. Биз депутаттар суроо берүү менен тактап отурдук. Бул ошол эле айып пулдар боюнча, бул ошол эле кээ бир беренелер түшүп калганды боюнча, мисалы биз Кыргыз мамлекети Орто Азиядагы мал жандуу калкпыз. Мал уруулук беренеси таптакыр жок. Бул кемчилик деп катары биз айттым, мен айттым, Акылбек Үсөнбекович айтып кетти. Башка дагы көп бир топ маселелер болду. Негизинен ушул айып пулдардын категорияга бөлүп каралганда биздин орточо эмгек акы же мындай 1 айлык жашоо минимуму эске алынбай, Сингапур, Украина, Казакстан, мына ушул сыяктуу мамлекеттердин опыту эске алынып кеткен. Бул жерде көбүрөөк теория болуп калган, теория. Кыргыз элинин менталитетин эске албаганы дагы байкалды. Себеби бүт мындай баяндамалар, жазуулар бүт мындай официалдуу тилде. Мындайча айтканда, карапайым калк бүгүнкү реалдуу турмушта болуп жаткан кырдаалдан эмес, мындай бир аз жогорку мейкиндикте жүргөндөй сезилди мага эксперттердин тобунун баяндамасы. Негизги мына ушундай багытта айтылды. Бирок албетте оң жактары бир топ бар.
ошону тилекке каршы гумандыктуулук жагын, жеңилдетүү жагын, сотко чейинки териштирүүлөр жагын, соттун жүрүшүндө тергөөчү судьясы кандай ыйгарым укуктарга ээ, бир топ мындай статистикалык маалыматтар дагы мондай бир топ буга чейин берилүүчү маалыматтар тилекке каршы убагында жетпегендиги кемчилдик катары бааланды. Оң жактарын убагында айта алган жок. Качыгер мырза, мына сиз адис катары айтып кетсеңиз, ошол укуктук жагын, сот укуктук реформаны алкаганда болот атпайбы? Анан бир топ кемчиликтер бар экенин, ошол эле тергөө судьялары, ошол эле жана башка бир маселелерде мүчүлүштөр бар экенин эксперттер буга чейин коомчулук, жарандык коом айтып келатат. Сиз адис катары айтсаңыз, ушул кемчилик катары көрсө болобу же буну баягы сот реформасын алдыга жылдыруу кадам катары келечекте иштетип кеткенге мүмкүнчүлүк барбы? Коом болгондо эне ар кандай пикир болот да. Бирөө кемчилик деп баалаган нерсе бирөө үчүн артыкчылык болушу мүмкүн. Бул кандай кемчилик бар, кандай иштеп кетет, албай иштей баштагандан анан билинет. Азыр болсо баягы сын пикирлер айтылып атат. Кээ бир сын пикирлерге кошулууга болот, кээ бирөөрү кошулууга болбойт. Ал чын эле кемчиликпи, кемчилик эмеспи? Ал ошол кодекстер иштей баштаганда практика жүзүндө анан аныкталчу нерсе да бул. Ал негизден алып кетсек, бул кодекстердин кабыл алынышы сот укуктук реформасынын дагы алдыга жылышына чоң өбөлгө болгон мыйзамдар. Анткени биз конституциябызга ылайык, биз кол койгон эл аралык укуктук документтерге ылайык келтирилди деп айтсак болот да. Мындан мурунку кодекстер советтик системанын кээ бир белгилеринен ажырай элек болчу. Муну менен биз ошол баягы советтик социалисттик укуктан толугу менен бошонуп, жалпы өнүккөн укуктук мамлекеттер өткөн жолго түштүк деп айтсак болот. Анан ар бир иште кемчилик болбосо деп ойлойсуң, бирок болбой койбойт. Менимче азыр мына иштей баштадык. Биз ор койгон кемчиликтерди байкай элекпиз практика жүзүндө. Ал иштеп жаткан мезгилде анан мүмкүн болуп калар. Бирок анча-мынча оңдоп кетчү нерселер бар. Мисалы үчүн ошол эле мыйзамдарды кыргызча которгондо, тилекке каршы биз иштеп атканда орусча иштеп, кабыл алганда орусча кабыл алып, анан кийин которуп атпайбызбы? Ошондой бир мүчүлүктөр байкалып калып жатат. Эми ал ар дайым эле болуп келген. Мисалы үчүн айтылып атат, бизде мурда Прибалтика, Украина, Казакстан кабыл алган өткөн бул системага. Казакстан кабыл алгандан кийин 2 жылдын ичинде 300төн ашык өзгөртүү толуктоо киргизген. Бул эми мынчалык чоң көлөмдүү ишти аткарганда кетип кала турган нерсе экен. Ар кандай бир кемчилик болуп калышы мүмкүн, бири-бирине дал келбей калышы мүмкүн нормалар. Ал бул объективдүү көрүнүш. Ал ушул эксперттин баары эле бир кынтыксыз иштеген, такыр ката кетирбей турган адамдар деп айта албайбыз да. Алар эле биздин арабыздагы адамдар. Анан кээ бир өкүлдөр тарабынан коомчулуктун сын пикирлери айтылып атат. Ал сын пикир айтылса эле ошол туура кабыл алып, ушул кемчилик деп айта беришке менимче туура эмес деп ойлойм. Жанагы тергөө судьяларына токтоло турган болсок, кеңири ар бир райондо 2ден адам каралат, анан бирөөсүнө көбүрөөк жүктөлүп калып, экинчисине мындай тең болбой калып атат деген маселени айтып атат да. Эми ал ошол азыр жетишпей калышы мүмкүн, ошо штаттар деп, штаттык бирликтер. Ошондой болуп калышы мүмкүн деп айтылып атат. Ал эми иштеп көрүлөт азыр. Мисалы үчүн ар бир районго бирден тергөө судьясы берилип атат, эми алыскы райондорго. Ал эми иш көп карала турган бул Бишкек шаарынын райондук сотторуна бир нечеден берилип атат. Алар эми иштей баштаганда анан кийин көрүнөт да, кайсы жерде иш көп, кайсы жерде иш аз. Ошого жараша ал жөнгө салынат. Мисалы үчүн биздин конституция боюнча судья деген бир эле статуска ээ. Ал тергөө судьясы, жөн судья ал бир эле статуска ээ. Азыр болсо тергөө судьясы ошол жогорку соттун төрайымынын буйругу менен эле тергөө судьясы деген милдетин аткарасын деп койдук. Ал кадимкидей эле бардык судьяларда эле судья. Муну жөнгө салса болот. Эгерде иши көп болуп атса, үстүн кошуп койсо болот. Иши аз болуп атса, аны азайтып койсо болот. Анан бул деген жаңы конкурстук негизде алынып атабы, же бул мурдагы эле иштеп келген судьяларды мындай? Азыр мурдагы иштеп аткан судьялар, мурдагы иштеп аткан судьялардын ичинен
дайындалды, тергөө судьялар дайындалды деп айтып коет. Ошол милдет жүктөлдү да. Ал болсо ошол мурда эле судьялар ошол милдетти аткарчу. Ошол эле тергөөчү алып келген аракеттерге уруксат берчү, мисалы үчүн тиги тинтүүгө, башка нерселерге, жанагы баш коргоо чарасын тандаганда ушул судьялар ушул ишти аткарчу. Азыр эми ушул ишти азыр тергөө судьясы гана аткарат деп маселе коюлуп атат. Бул болсо дагы эле ошол жарандардын укугун бекем коргоо максатында. Анткени тергөөнүн жүрүшүнө соттук контроль коюлуп атат. Бул мурда жок болчу. Азыр эми бир жагынан тергөөгө прокурор көзөмөлдүк жүргүзсө, бир жагынан соттор контролдук жүргүзөт. Бул ошо жарандын укуктарын тергөө стадиясында бузулбашына чоң өбөлгө болот да. Мурда тергөө жүрүп атат, мына 2 ай жатат, 3 ай жатат, сурап болгон жок деген маселелер көп болчу да. Жөн эле жатат деп. Азыр болсо тергөө ачылгандан баштап, жанагы шектүү деп билдирүү берилгенден баштап, жанагы бирдиктүү кылмыштын жана жосундардын, жазыктын жосундардын реестр деп атпайсызбы? Ошого кирет дагы, ошондо ар бир иш тергөө учурундагы ошондо катталып турат, ачык болуп турат. Азыр бардыгына белгилүү болот. Ал ошол ишти бир топ тергөө судьясы карай турган нерселер кодексте камтылган. Ошол эмне иш болуп атат? Кайсы стадияда? Бүт баары ачык болуп турат. Ошо тергөө судьялар кайсы ишти карашы мүмкүн, мисалы? Ошо кайсы ишке киргише алат? Же бардык ишти карай алат? Бардык тергөө жүрүп аткан иштердин баарына ошол жанагы өзүнүн кодексте белгиленген баш коргоо чарасын тандайт. Мурда болсо жанагы Мурда тергөөчүлөр алып келчү да баш коргоо чарасы боюнча. Азыр коргоо чарасын тергөөчүлөр алып келчү. Анда камак алуу, анан үй камагын гана тиги сот карачу. Калганын жанагы кол каттага алуу, жанагы башка баш коргоо чаралары бар да. Анын баарын тергөөчү өзү эле тандап койчу. Азыр эми тергөөчү да келбейт сотко, прокурор алып келет. Ошол мынакей могунун баш коргоо чарасын камак алууга сурайбыз, мунун баш коргоо чарасын үй камагына деп сурайбыз. Же муну жөн эле тиги кол катта болуп турсун деп сурайбыз деп прокурор сотко алып келет. А сотто болсо ошону каралып атканда тараптын баардыгы катышат. Мурда тергөөчү келчү, прокурор анан кийин жанагы баш коргоо чарасы тандалып аткан адамды гана алып келчү да. Жабырлануучу катышчу эмес. Азыр эми тараптын баардыгы катышат. Мына ачык болуп атат. Муну эмнеси жаман? Мирлан мырза, мына ошол кодекстерди жазууга, аларды иштеп чыгууга, элге жайылтууда деп ошол эле гранттык негизде келген каражат боюнча да бир топ суроолор жаралып атпайбы? Ошол эле 13,6 миллион евро, андан тышкары дагы жакында дагы анын аткарылышы боюнча дагы 13 миллион евронун тегерегинде грант келет. Жалпысынан 27 миллион евронун тегереги деп сөз болуп атат. Ушул боюнча такталып атабы маалыматтар? Мисалы, ошол эле өлкө бюджетине кирилбей түзүп барганы боюнча бул жагы кандай болот? Туура ошол боюнча дагы суроо берилди. Мен да суроо бердим. 13 миллион бул аз акча эмес. Бир эксперттик топ дагы биз аны көргөн жокпуз, алган жокпуз деп жооп берди. Бюджетке дагы түшкөн жок деп өкмөт тарабынан жооп болуп атат. Анда кандай болуп калат? Биз ошону иликтеп ачык коомго айтышыбыз керек. Мен ошондой сунуш бердим. Мындай ачык айрым кайдан келген, эмнеге жумшалган. Бирок мындай логикага таянса, эксперттик топ албетте бекер иштебейт. Ал жерде эгерде эл аралык нормалар камтылып, адам укугу жана башка реформа деп аткандан кийин, ал жерде бир мындай аз эмес эмгек акы берилди эксперт топко. Мүмкүн. Баягындай 2000ден ашык роликтерди ар кандай чыгардык деп атат. Алар да бекер эмес. Мондай брошюралар, кодекстер, ушулардын баасы кандай бааланган? Эксперттин баасы кандай бааланган? Мисалы 2013 жылы түзүлгөн топ 2016 жылы мыйзамды берип атат. Мындайча айтканда 3 жыл толук мындай мүмкүнчүлүк, убакыт дагы, каражат дагы, бардык шарт болгон. Ошону ийне жүйүнө чейин карап чыкканга. Бүгүн иштеп баштаганда чыгып аткандыгы бул дагы кемчилдик. Албетте оң жактарын айтып кеттик, адам укуктарын коргоо жана башка боюнча. Ошол эле тергөө судьясы боюнча туура. Ал жаңылык биз үчүн. Тергөөнүн жүрүшүндө чараны карап туруп ак же көк экендигин судья катары аныктап, башкаруу чарасы башкасын көрө алат. Мен
депутат катары 13 миллион 600 миң доллардын бүгүн дагы мындай ачык айрым кайсыл багытта эмнеге жумшалгандыгын айта албайм. Азыр мындагы коомчулукта өзгөчө интернетте талкуу болуп аткан сиз дагы күбө болсоңуз керек. Ошол эле 3 миллион евро ошо жалпыга малымдоо каражаттарына, аны жайылта турган жандай тегерек үстөллөргө, кофе брейк жана ушундай бир иш-чараларга кеткени боюнча ошол эле парламентте көтөрүлдү. Андан тышкары ошол эле жана айтылып аткан кодекстерди бүгүнкү күндө баягы элге таратылбай эле жетпей эле баягы ал сатылып атканы ошол эле жанагындай китепканаларда, ошол эле башка жерде соттук имараттарда сатылып атканына күбө экени дагы коомчулукта айтылып келет. Андан тышкары ошол коомчулукта жанагындай 2000дей видеороликти эл эч кандай көрбөгөнүн, бул маселе жанагындай түкүрүк маселесинен жана башкадан гана коомчулукка мындай жеткиликтүү болуп баягы талкуудун жүрүшүндө гана жеткени соңку 1 айдын ичинде айтылып атат да. Буга чейин 2-3 жылда эмне болгонун карапайым эл эмес, жогорку кеңештин депутаттарын көбү билбегени дагы кызык жагдай болгондой болду да. Туура, эми азыр биз чоң реформа алкагында бараткандан кийин бул өтө албетте олуттуу жумуш. Мына ошол ири реформаны колдоо максатында ошол Европа мамлекеттери же башка колдоочу донор тараптардан каражат келип турат. Шайлоо системаларын өркүндөтүү жана башка деген учурларда. Анын процедурасы кандай? Аны ошол атайын келген грантка ар кандай эксперттер, же ар кандай топтор ошол тигил бул мыйзам мен жазам деп грант проект жазып, ошону утуп алып, ошонун алкагында ишин жүргүзө берет. Эмгек акысын алат, кагаз жана башка. Мына ушундай процедура менен кеткен го деген ойдомун. Бул боюнча биз атайын иликтөө жүргүзүп тактап чыгабыз, сөзсүз. Бул грант болобу, башка маселе болобу, мындай коомго ачык айкын болуш керек. Бүгүнкү ошол иштелип чыккан кодекстерди басып чыкты бир канча тиражда, анын бардыгы тилекке каршы чындыгында мүмкүн судьяларга жеткендир. Бирок жөнөкөй тергөөчүгө, жөнөкөй прокурорго, жактоочулар мисалы сатып алып атат да, күбө болуп атат. Мен 100% жетти деп айта албайм. Биз дагы ошол Конституциялык комитеттин мүчөсү катары, мындай айтканда, суранып десек да болот, алдык. Ал эми сиз ошо 2000дей роликти көрдүңүз беле буга чейин? Мындай теледен, башка жерден мындай күбө болгонуңуз барбы? Ошондо түшүндүрмөк ар бир жанагындай өзгөртүүлөр, жаңы эрежелер боюнча. Чынын айтсам, мен андай эсте албайм. Бизге мындай ушул суроонун алкагына жооп берип кетейин. Жогорку кеңеште дагы комплекстүү алганда жоопкерчилик бар. Мыйзамды кабыл алып атканда албетте аны карап, ийне жөнү чейин талдоо. Бирок бардыгы эле юрист эмес. Бардыгы мындай укук органдар тармагында иштеген эмес. Бул жерде биринчи эксперттик топ, андан кийин атайын укуктук экспертизалар, комитет мына ошол чечимдерге ынанып, чечимдерге кабыл алынсын деген чечимдерге ынанып добуш берилген. Жалпы максаты телегөрүүчү бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, суроо сунушуңузду айтсаңыз болот. айтып берсем болобу? Болот. Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам. Ошо мен суроо берейин дедим эле. Муну бизге эми закон чыгарбады, муну макул эмелергечи, штраф биз баарына макулбуз да. Эми ушу эл ишенич үчүн жогорку кеңеш эми мыйзам чыгарса жакшы болбок да, могу укук коргоо органдарына эмелергечи. Что эгерде ушулар 1000 сомго чейин взятка алса, 10 жылга чейин түрмөгө соттосот. Эгерде 1000 сомдон асса взяткасы 20 жылга чейин соттойт деген мыйзам чыгарып койсо, ошондо бул иштейт эле да, коррупциядан алгандан баары коркуп калат эле да, бул милициядагы бүт нерсечи коркуп калышат эле да. Элге кылганда штраф сыяктуу эле да. 1000 сомго чейин эгер взятка алса 10 жыл кылып, 1000 сомдон асса взяткасы 20 жыл кылып койсо, ошондо баары коркот эле да взятка алгандар. Ошол да мен Рахмат сунушуңузга. Элге иштеген эреже ошол эле мамлекеттик кызматкерлерге иштеш керек деген. Сөзсүз. Сунуш болот. Жоопкерчилик сөзсүз түрдө бар. Мисалы, РПП деп бирдиктүү каттоо режими деп атабыз. Эгерде ошонго кандайдыр бир себептер менен каттабай койгон болсо, ал төргөчү болобу, ал оперативдик кызматкер болобу, сөзсүз жоопкерчилик каралган. Бул жерде ачык айкындыгын айтып кетейин. Кандай жорук болобу, бузуу болобу же кылмыш болобу, биринчи кандай түшкөн арызга ылайык же
фактыга ылайык сөзсүз түрдө катталат, ал ачык айкын режимде жүрөт. Статистикага токтолуп кететін болсок, буга чейин катталган кылмыштардан тергөө иш козгоодон баш тартуу 80-90%га чейин чыккан экен. 89 000, 70 000 иштер кылмыш козгоодон баш тартылып, кыскартылып келген. Же биздин депутат Рыскел Чынбековичтин тили менен айтканда, тындырылбай, сындырылып келген. Мындайча айтканда, бул жерде ошол сотко чейинки укук коргоо органдары тарабынан анын бардыгын шарт түзүлүшү мүмкүн, 100% баягындай сындырылып айта албайбыз. Ар кандай шартка ылайык кыскартылып же отказ болуп келген. Азыр сотко чейин ошол жооруктар болобу, бузуулар болобу, мындай айып пул менен, коомдук жумушка тартуу менен, мындай бир уяткаруу менен, бир маданиятын башкасын көтөрүү жолунда профилактикалык жагынан, гумандуулук жагынан жакшы. Тилекке каршы бир түкүрүк бардык кодекстерди мындай айтканда булгап койду. Анга ошол белгиленген айып пул болуп атат. Айып пулду дагы мындай реалдуу турмушка жараша салса деген биз сунушту айттык. Качкей мырза, мына ошол эле кодекстеги дагы бир талкуу жараткан жагдай бул ошол эле жанагы жол эрежеси боюнча, айып пулдар боюнча сөз болду. Анан буга чейин билебиз, ошол эле Октябрь райондук сотунун айрым судьялары катышты деген, ошол эле жол кырсыгындагы жанагы жол эрежелерин бузганы, же болбосо жана мас абалындагы айдоочулар ошо айдоочуларга баягы чечимдерди сот менен ошо милиция инспекторлор ортосунда сүйлөшүп алып, анан акча жасап келгени боюнча кылмыш иши ачылбады беле. Ушул сыяктуу, мисалы, азыр эле жол эрежелеринин тарифи көтөрүлгөн сайын, жол эрежесин бузуу боюнча, ошол эле убакта жанагы пара алуу дагы өсөт деген бир нараачылык бар. Ошол эле экинчи жагынан ошол эле соттор дагы баягы аралашып, бул сыяктуу баягы дагы коррупциялык баягы тобокелчиликтер көбөйбөйбү? Ошонун алдын алуу жолдору каралганбы? Албетте каралып жатат. Биринчиден эми бузууларды сот карабайт. Бул болсо ыйгарым укуктуу мамлекеттин өкүлдөрү аткарат да. Жол эрежесин бузгандарды ошол Жок, жанагы мас абалындагыларды буга чейин соттор карап келбеди беле жанагы? Буга чейин соттор карап келген, эми 1-январдан баштап соттор карабайт да. Аларды болсо ошол тиешелүүнө жараша мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери кармап, анан жоопко тартат. Мисалы, мас абалындагы айдоочуларды ким жоопко тартышы мүмкүн? Майын кызматкерлери жоопко тартат. Аны болсо, эгер дагы макул болсо, бир райондук сотко даттанууга жарандын укугу бар. Ошо бир райондук соттон ары өйдө чыкпайт бул да. Анынга каршы туруунун жолдору бар, ал болуп атат. Мисалы үчүн жанагы коопсуз шаар деген система ишке кирип атпайбы? Ар бир жанагы тиги жолдун кесилишине видеокамералар коюлуп, эми көчөдө майын кызматкерлери турбай, ошол камералар турат. Ошол бузуу кандай болуп атат, ошол камералар аныктайт. Ал болсо ошо автоматтык түрдө ошол бузган адамдын адресине жөнөтүлөт. Бул жерде ошол адамдык фактор жок болуп атат да. Анан эми мастыгын, конечно, албетте тиги камера аныктай албайт. Аны ошол майынын кызматкерлери кармап жоопко тартышы тийиш да. Мурда деле ошол кармаган майынын кызматкери бөлүгүн алып койгонго, же болбосо айдоочулук бөлүгү баягы укуктан ажыратып койгонго мүмкүнчүлүк берилгенби? Жок, азыр же баягы айып пул төлөп баягы ишин кайра улантырыш мүмкүнбү, мисалы? Ал тиги азыркы ошол бузуулар жөнүндө кодексте айдоо күбөлүгүн алып коюу каралган жок. Ошол айып пулун төлөйт, кийинки түштө айып пулу эселеп көбөйө баштайт да. Мунун өзү эле ошол мындай нерсеге жол койбоштун бир жолу. Мүмкүн, эгерде бул жакшы иштеп өзүнүн натыйжасын бербесе, жогорку кеңеш тарабынан бул да өзгөртүлүшү мүмкүн. Эгерде биздин шартта бул нерсе иштеп кетпесе. Эл аралык практикада андай жок, айдоо күбөлүгүн алып коюу деген жок. Ажыратып коюу деген да жок, укуктан. Ал тиги соттун чечими менен кылмыш жасалса гана болот да, белгилүү бир ишти иштөөдөн же белгилүү бир аракеттерди аткаруудан ажыратуу деген бул ошол соттун өкүмү менен гана жасаган кылмыш үчүн берилчү нерсе да. Бизде азыр телефон чалуу бар деп атат. Алло, азыр бизде телефон чалуу бар экен, бирок ага чейин бизде кыскача жарыя бар, анан кийин телефон чалууну кабыл алабыз, анан кийин талкуу уланат.
көрүүчү, сиздер НТС каналынын түз эфиринде Ар тарап программасын көрүп жатасыз. Бул жолу биз жаңы ишке кирген 2019 жылдын 1-январынан тарта 5 кодекстеги кандай өзгөртүүлөр кириши мүмкүн, кайсынысы ошол боюнча калып иштетилет, ошол боюнча талкуу кылып жатабыз. Азыр бизде телефон чалган телекөрүүчү бар, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло. Өзүңүздү тааныштырып, каяктан чалганыңызды айтып, суроо сунушуңузду бериңиз. Алло. Угуп атабыз. Мен Бишкек шаарынан чалып атам. Алло. Мен Бишкек шаарынан чалып атам. Атым Нурбек. Алло. Сизди угуп атабыз, айтып бериңиз. Могу жаңы киргизилген кодекстер боюнча да. Мисалы бири-бирине топ келишпестиги, мисалы юрист эмес эле адамдарга деле түшүнүктүү болуп турат да. Ичип алып ошо бир мас акыбалында кармалса, мисалы эгерде ошонусу аныкталса 17.500 берип эми андан баардык эле акыл эси бар адамдын баары тең эле албетте баш тартат да. Эгерде баш тартса 5.500 менен чыгып кетсе боло тургандыгы бири-бирине дал келбейт да бул нерсечи. Анан экинчи нерсе, жана өткөндө айтылгандай, жана 13.600.000 евро Европадан ушул кодекстерди иштеп чыгууга келди деген акчаны аны дагы эч ким билбегени ошо өтө кызыктуу да. Кандай эч ким билбейт, ошончо бир чоң суммадагы акчага келсе, ошол эксперттер иштеп чыгып аткан адамдар ошолордун баардыгы иштешти дагы, анан кийин эч ким эч билбейт кайра кеткен. Анан үчүнчүсү, мисалы ушул кодекстер наоборот коррупцияга каршы эмес, наоборот коррупцияга иштеп бере башат да. Мурун мисалы бирдемке ушундай бир мелкий нарушение болсо, элдер бир жанында бир болгон бир 200 сом, 300 сом менен чыгып кетип атса, гаишниктерге берип эле, ачык эле айтканда. Азыр уже гаишниктер 200 сом, 300 сомду албай калышкан да. Мисалы 500 сом, 600 сом самый минимальный ставка болуп калган. Азыр эми Бишкектин ичинде бүт баардыгы тең эле билет, бүт элдин баардыгы тең эле билет. Таксисттер дагы, мындай айдап жүргөндөр дагы. Азыр гаишниктер мисалы эч кимди баса калып мурункудай штрафовать этип неметишкен жок, тийишкен жок. Бирок Бишкектин сыртындагы аймактардын баардыгында ошентип орусча айткандай зверство жетип башташты да. Бул дагы бир элдин бир жаңы бир толкунунда элдин бийликке болгон, өкмөткө болгон бир нааразычылыгын алып келет го дейм да. Анан ушуга кандай карайсыздар? Милла мырза. Айыппулдар боюнча мен да айтып кеттим, туура айыппулдардын көлөмү өтө чоң болуп калган. Канчалык көлөм чоң болгон сайын ошончолук туура берилип кетти. Ошол эле ГАИ кызматкерлери көбүрөөк кайра коррупциялык тобокелчиликтер көбөйдү. Мисалы 17.500 миң төлөгүсү келсин, мындай ошол эле ГАИ менен ошонун тең жарымына сүйлөшүп алганга мүмкүнчүлүк болуп турганда. Ошондуктан жана мындан мурун берилген суроодо дагы бул жерде пара алган тарап болсо, ошондой сүйлөшүүлөр болмосо анын санкциясына күчөтүү сөз каралыш керек. Деги эле айыппулдардын көлөмү боюнча сөзсүз карап чыгуу зарыл. Мен ойлойм, соттун өкүлү дагы анга макул болсо керек. Биздин негизги максат бул жерде айыппул менен казынаны толтуруу эмес. Биз адам укугун коргоо, маданият, ушул коомдун өнүгүшү үчүн салым болуш керек бул кодекстерчи. Ошол кодекстер боюнча азыр телекөрүүчү да суроо берип кетти, жанагы айыппулдар боюнча, ошол эле жанагы мас абалындагылар боюнчачы. Ошого кошумча мен да суроо берейин. 17.500 болуп мас абалында ошол эле унаа башкарып жүргөндөр жөнүндө сөз болуп атса, эгерде наркологияга барбай кетип кала турган болсо, 5.500 сом берип туруп кетип калса, ошо ордунан болот деген сыяктуу да жоолор көп талкуу жаратты да. Ушул бири-бирине каршы келбейби ушул? Эми ал жоолор боюнча өкмөттүн өкүлдөрү деле айтып кетти, бул эми оңдойбуз деп. Мен эми судья катары кабыл алынган мыйзамды сынга алган бизге туура болбойт. Конкреттүү түрдө бул айып көп, бул айып аз деп айтуу кыйын. Бирок ошол бекитилген айыппулдардын суммасы реалдуу болуш керек. Бул жерде ошол эске алынышы керек. Биздин ошол орточо айлык элдер төлөй албайбы, төлөй алабы, бул жагда эске алыныш керек болчу деп ойлойм да. Анан азыр бизге көп келип аткан суроолор интернеттен азыр түз байланышта суроолор берип атат. Ошо каражат кайсыл донорлордон келди? Бул гранттык кайтарымы барбы, жокпу деген суроолор болуп. Эми грант кайтарымы жок, бирок ким берди?
Донор ким болот? Мен жана айтып кетти, мен так билбейм деп. Себеби ал бюджет аркылуу кеткенде жогорку кеңеш ратификация кылмак, бекитмек. Ошол жерде бизге анык көрүнмөк да. Бул эмнеге жумшалат, кандай багытта. Демек Мындай донор түз. белгиси. Донор эми Европа мамлекеттери деп атат. Конкреттүү кайсыл? Банкпы же парламентпи же биримдикпи, аны мен азыр так айта албайм. Аны боюнча өзүнчө мындай жооп болот деген үмүттөмүн. Албетте ал боюнча жооп сөзсүз болуш керек. Бизде телекөрүүчү бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Менин атым Алмаз, Бишкек шаары. Анан суроом биздин ошо 13.600.000 евро алдык деп атабыз чет мамлекеттен. Чет мамлекеттен акча алып, анан биздин мамлекеттин мыйзамдарын жазган туурабы? Рахмат. Мирлан мырза, сиздин дареке болуп окшойт. Эми логика бар. Бирөөнүн каражатын алып, ошол баягы Ошол мен да кошумча суроо берейин. Бул баягы ошол тарап баягы үстөмдүк кылып, жанагы айрым эрежелерди бизге дал келбейт деп атпайбызбы? Ошол эрежелерди үстөмдүк кылып, баягы эми акча берген тараптын дагы бир пикири эске алынып калган жокпу деген суроо жаралып атат да. мүмкүн баягы ким төлөсө ошол музыка заказ берет демекчи, кандайдыр бир албетте каражат берген тарап өзүнүн кандайдыр бир кызыкчылыгын камтууга аракет кылат. Эми европалык биримдиктен демократияны колдоо максатында же адам укугун колдоо максатында келип аткан болсо, ал жерде көбүрөөк жанагы биз айтып кеткен гумандуулук, ачык айкындуулукка басым жасалат. Мен ал жагын так айтып кете алам. Ал эми эксперттердин ичинде мүмкүн, кыска мүмкүн ой жүгүртүү болсо, же көбүрөөк эле баягы теория менен алек болгондор болсо, кандай бир бул жерде 3000 канча деген берени бир жерге мындай кыстарып же камтып кеткен учурлары барбы жокпу, аны дагы убакыт көргөзөт. А бул мыйзам долбоору парламентте 2016-жылы талкууланып кабыл алынганбы? 2016-жылы талкууланып декабрда кабыл алынган. Анан бул ошол мыйзамды мисалы парламентте адатта тиешелүү комитеттер, анан кийин азыр 6 фракция, андан тышкары ошол эле парламентти 3 окуудан карашы керек да. Анан ушул жерден баягы көпүнчүлүктөр менен өтүп кеткени суроо жаралып атат да. Ошо парламент бүгүн суроо берип атканы, парламент депутаттары баягы мурдагы парламенттин учурунда, мурдагы чакырылыштын учурунда кабыл алынган мыйзам болсо да бир жөн көпчүлүк депутаттар кызыгып суроо беришти да, кечээ күнү. Анан көп талкуу жаратты. Буну ким кабыл алды эле, кайдан келди эле, эмне болуп түштү эле, ошондо эмнеге караган жок эле дегенчи. Бул кандайча кабыл алынды эле, ошо боюнча бир тарыхын айтып кетсеңиз. Туура, Дилет мырза, мен жана айтып кеттим, биз комплекстүү бул жерде жоопкерчиликти алыш керек. Тарых таржымалуу процедура мыйзам кабыл алуу процедурасы бул сөз бир ай коомдук талкууда туруш керек. Андан кийин 3 окууда ортосу айырма 10 күн менен кабыл алыныш керек. Бул минималдык айырма. Албетте бул жерде юридикалык кортундуу, бөлүмдүн кортундусу, өкмөттүкү, жогорку кеңештики, укуктук экспертизанын кортундусу жана лингвистика жана башка баардык кортундулар келгенден кийин анан жогорку кеңеш ушу 3 окууда кабыл алат. Мен жана айтып кеттим, баардыгы баягындай юрист эмес, же укук коргоонун адиси эмес. Көбүрөөк парламенттин табияты комитеттин чечимине и юридика бөлүмүнүн берген кортундусуна таянат. Мындай физикалык жактан да бул кодекстердин баарын окуп чыкканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок 3 окуу жанагындай процедуранын баары сакталды беле? Арасы 10 күндөн же бул шаша-уша жана жаңы жылдын алдында бир күндө кабыл алынып кеткен мыйзамдар болчу эле, ошондо өтүп кетти беле? Туура, мына ошондой азыр маселелер айтылып жатат. Депутаттар мына эми азыр анча-мынча жарылып, ушундай айтылган, берилген команда, анан кабыл алынган деп. Декабрдын 22-синде кабыл алып туруп, 3 окууда кабыл алынды деп жүрөт. Бир күндө 3 окууда кабыл алынып кеткендиги мындай ачык айрым болуп жатат. Бул процедура бузулабы, бузуу болуп саналабы? Регламент боюнча процедура 3 окууда кайсыл жерде кабыл алынат так жазылган. Ал баш мыйзамга шайкеш келтирүү, же тигил же бул мыйзам боюнча шайкеш келтирүү, гранттык 100% гранттык келишим болсо 3 окууда фракциялардын макулдугу болгон учурда кабыл алынуу процедурасы бар. Бул жерде демек бузулган жок. Бул жерде мен төраган орунбасары регламент бузулгандыгын айтып кете алам. Бузулган, Демек анан бул кодекстердин баягы мыйзамдуулугуна шектелбейби анан?
кабыл алуу ушундай жүрсө биринчиден, экинчиден ошол эле президенттик аппараттан кайсы бир адамдардын буйругу болгон, үстөмдүгү болгон деген сыяктуу сөздөр жүрүп атат. Сөз Ушул ачыкталып атат бүгүн. сөз түрүндө жүрүп атат, сөз түрүндө. Мындай учурлар биринчиси эмес, мыйзам Дивичокуда кабыл алуу процедурасы. Кабыл алгандан кийин ал жер сөз түрдө өкмөттүн президент аппаратындагы алдындагы юридикалык бөлүмдөр укуктук жактарын баарын тактап туруп, анан президенттин алдына кол койууга берет. Мындай айтканда, юридикалык бөлүм баардыгы мыйзамдуу деп айтып кабыл алып берип аткандан кийин анан ошого кол коюлуп атат. Тилекке каршы туура мүшүрүштөр кеткен. Бул Жогорку Кеңеш тарабынан дагы, ошол тийиштүү аппараттар тарабынан дагы. Бизде дагы телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду айтсаңыз болот. Мен атым Кубатбек, мен бул тиги Бишкек шаарынан чалып атам. Анан жанагы көчөдөгү тартип бузуулар боюнча, жанагы айдоочуларга салынып аткан айыппулдар боюнча бул Мирлан мырза менен Качке мырзага түзүлгөн суроолор да булар. Анан мен бул Качке мырзаны көп телевизордон көрдүм. Бирок бул ишинин баягы таза экенин көп угам да. Мындай бирден бир пара албаган так иштеген адам деп бул ишинде көп жакшы кептер турган. Тиги Мирлан мырзаны болсо мен дайыма көрөм телевизордон. Оорбалдыктуу, салабаттуу, өзүн жакшы жүргөн, мыйзамга жакшы караган жигит деп баалайм бул жигитти. Анан менин оюм мен тиги өзүм эл менен жүргөндөн кийин көчөдө жанагы айыппулдар боюнча, тартип бузуулар боюнча, маселен жанагы маршруткаларды айталычы. Маршруткаларды ар бир маршрутту мисалы чектен бир маршрут кармап туруп, бул точкадан экинчи точкага чейин артынан айдап карап бара турган болсо көзөмөлдөп. Жок дегенде 10 жол бузат да тартипти. Бери жагы эле. Эгерде 20 болбосо. Анан ошондо эсептеп көрүңүздөр канча маршрутка бар. Эмне деген тартип бузуулар болот күнүгө да. Маселен ошол маршрутка Мирлан мырза деле өзү зарыланды, Качке мырза деле. Ошол маршрутка тиги 2-нчи линияга, 3-нчи линияга чыгып, светофордор курулат, кызыл өтөт. Маңдайында гаилер турат. Бирок алар көрбөйт да, токпойт. Токотерин айтсаңыз. Карапайым тиги. Анан кандай кылып тиги айыппулдарды кантип бөлүп жүрүп атасыңар? Да карапайым тиги байкуш элдер үчүнбү же тиги кыршасы бар маршруткаларга тийбегенден ошо кандай теңдик эмес да? Рахмат. Кандай дейт? Рахмат. Эми түшүнүктүү болду. Азыр биз коопсуз шаар деп жаңы долбоор ишке кирди. Ошонго ылайык бул жерде гаилер эмес, камера атайын коюлган видео байкоолор аныктап, ошол атайын onu каттоого берип, ошол жерден айыппул чегерилет. Мунга чейин болуп кеткен учурларды туура байкадыңыз эми. Мындай айтканда тандалма болуп келгендигин биз деле көрүп жүрөбүз. Мүмкүн ГАИ менен маршрутканын ортосунда мамиле бардыр. Ар кандай учурлар болуп калат. Ошондуктан мен ойлойм, бул кодекс кабыл алынган Жогорку Кеңеш тарабынан, кол коюлган, бүгүнкү күндө иштеп жатат, кемчиликтери бар, оңдоого убакыт дагы, шарт дагы бар. Ошондуктан бул иштеш керек. Мисалы, дагы бир маселе көп талкуу жаратып атат. Мисалы, мурда бир кылмыш жасаган адам кайра кылмыш жасаса, анын баягы жазасы бир аз күчөтүлгөнү, баягы кайра кийинкисинде мындай көбүрөөк оорураак жаза берилери дагы бул мурда кылмыш жасаганын эске алып, же болбосо кылмыш жасабай биринчи жолу жасап аткан болсо бир жеңилдик берилери боюнча атайын каралып келген да кылмыш жаза кодексиндечи. Ал эми бул жолкусунда ошол эле 10 000 сомго чейинки жанагындай мал урук боюнча 3 000 сом айыппул, же болбосо чөнтөкчүлөр боюнча эгерде бир кылмыш жасаган болсо, аны баягы ар бир кылмыш жасаган сайын биринчи жасадыңбы же 10-чу жасадыңбы, баарында биринчи жолкудай эле мамиле кылуу, ошол эле айыппул же болбосо кандайдыр бир коомдук баягы жумушка тартуу боюнча бир чаралар каралып атпайбы? Анан ушул боюнча дагы көп суроолор жаралып атат. Ошол эле жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери биздин ишти оорлотот, кылмыштуулукту көбөйтөт, алардын ишин жеңилдетет деген сыяктуу сөздөр. Буга туура мен уруксат берсеңиз бир кыскача мал урук боюнча токтолуп кетейин. Мунга чейин иштеп келген Союздун ошо кылмыш жаза кодекси эмне үчүн башка мамлекеттерде туура жок мал урук. Бирок Орто Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстанда табияты дагы, мал жандуулугу дагы эске алынып, ошол мал урук деп статья өзүнчө кирген.
тройной айып жана башка деп. Бул уят кароо. Мал урулук деген бул коомдо айылда мындай айтканда мал уруунун баласы же мал ууру деген бул өзүнчө мындай моралдык жактан өтө чоң таасир берүүчү жагдай. Ошондуктан бул статья калыш керек деп атам. Ошол сиз айткан 10 000 сомго чейинки майда барат дейбизби, чоң дейбиз уурулук болгон болсо, бул жорук катары эсептелип, ал ошо айып пул менен жана башка менен бошотулуп кетип атат. Бир койду күндө барып урдасаң дагы ошону төлөсүң болуп атат. 1 сааттан айырмасы менен барып урдасаң дагы баягындай каттоого өзүнчө катталып айып пул салган атат. Бул аймактардагы мал урууларды жандантат. Алар өзүнчө да уюшкан топ, уюшкан биримдик, чек арага жакын жайгашкан райондордо айрыкча күчөйт коркунуч. Ошондуктан мүлк катары карайбыз дейт. Мүлк катары макул. Ошол эле алган холодильник же телевизор, анын накладной же квитанциясы бар, анын баасы бар. Мүлк катары орточо базар баасы коюлушу мүмкүн малга. Бирок анын асыл тукумдуулугу жана башкалыгы бар эске алыныш керек. Мал уруулукка өзгөчө мамиле болуш керек. Бул менин жеке пикирим, сунуш да бердим. Жорук жакшы, баягы сотко чейинки алдын алып, айып пул менен чегерип, баягы кылмыш козголбой айып менен бошотуу. Бул дагы баягы практика жүзүндө иштеп баштаганда көрүнөт. Каттоолор көбөйүп кетет деп нааразычылык көп. Туура көбөйөт. Катталбай калган кылмыштар катталып баштайт. Жең ичинен бүтүп аткан кылмыштар катталып баштайт. Мындайча айтканда, атайын каттабай койгон кайсыл укук органы болбосун, ал дагы жоопкерчилиги каралган. Автоматтык түрдө бул бир убакта көбөйүшү мүмкүн, бирок коом акырын барып мыйзамга башыйып, маданиятка башыйып, баягы айып пулга чегерилип калса анга сестенип дегендей тартипке келет деген үмүт. Түкүрүк бул мындай, бул биологиялык түзүлүш адам. Тер чыгат, түкүрүк келет, башка болот. Аны дагы мындай бир өзгөчө шарт менен караш керек да. Ооруп аткан болот, башка футбол ойноп аткан болот. Коомдук жайда туура ал сакталыш керек. Бирок ошонго жараша ал жерде шарт түзүлгөн. Ошол эле кодексте ошо түкүрүк маселесине токтолуп турган болсок, баягы бул техникалык жактан ката деп айрым эксперттер айтып атат. Бул мисалы башка ошол эле сыяктуу жоосундарды мисалы жасай турган болсо, ошол эле коомдук жайда алар өзүнчө каралган эмес, бир түкүрүк деп туруп кошуп койгон депчи. Же болбосо мындай коомдук жайдагы өзүнүн туура эмес алып жүрүү деп жалпылап жазбай, мындай бир гана түкүрүк деген маселеге басым жасап койгондун дагы бир талкуун жаратты да. Туура эми эксперттер айтыш боюнча ал каралып атканда ал долбоордо болгон эмес. Ал парламентте ушул депутаттын сунушу менен кирип калган деп айтылып жүрөт. Дагы ким сунуш берген болсо ал деле жакшы ойдо, пикирде мүмкүн бергендир, баягы таза болсун, башка болсун депчи. Бирок биологиялык түзүлүштү дагы карап, түзүлгөн шартты карап, коюлган айыпты карап туруп, мындай бир калыс болсо туура болмок деген ойдомун. Качка мырза, мына жанагы мурда мисалы майда барат кылмыштары жасаган болсо, ал кылмыш иши козголуп жазага тартылып келсе, бул жолу баягы жорук катары, анан кийин дагы баягы мындай айып пул менен анан коомдук ишке тартылуу менен кутулат деп айтып келе атпайбы? Ушул боюнча суроолор бар да? Эң негизи мен айтып коем, бул жазык кодексинде бул концепциялык өзгөртүүлөрдүн катарына кирет да бул. Мурда өнөкөт кылмыштуулук деген түшүнүк бар болчу бизде. Рецидивист деген. Ошол түшүнүк алынып салынды. Дагы бир чоң түшүнүк бар болчу, кайталап кылмыш жасоо деген. Бул алынып салынды. Мурда бизди ар кайсы трибунадан көп эле сындашчу. Бул сотторуң ошол эле жана тоог урдагандар уйурдаса деле миллион мынча урдагандар берет, кутулат деп. тоог урдаса деле мынча берет деп. Ошол логикадан улам чыккан жокпу бул? Ошол логикадан улам эмес, бул эл аралык практикада ушундай экен. Мисалы үчүн мурунку жазык кодекс боюнча эгерде кайталап уурулук жасаса, 2 же андан көп деген бөлүгү бар болчу, биз ага 6 жылдан кем жаза бере албайт элек. Ошол тоок болсо дагы. Аны ошону окуп алышып эле, ойбой, тоог урдаган кушунча бериптир, же бир сотканы урдаган кушунча бериптир деп эле бизди сындап жатып калышчу да. Соттордун аркасы жок болчу да, ушундай жаза бербешке.
Анткени конкреттүү түрдө 164 берененин 4 бөлүгү көрсөтүп атса, мындан ылдый жаза бере албайсың деп. Ана эле жок да. Мына ошону алып койсок, кайра сынга кабыл алынып атат да, жазык кодекси. Ошол жанагы кайталап кылмыш жасоо деген түшүнүк алынып салынды. Адам өзүнүн жасаганына жараша гана жооп бериш керек деп. Ал ошол адам мурдагы уурлук кылган, же бул начар адам деп туруп, ошон үчүн жазага тартылбай, конкреттүү жасаган аракет үчүн жаза берилсин деген бул ошол эле жанагы милициянын ардагерлери айтып келет да, ошол эле баягы кайталап баягы кылмышты жанагындай жорук жаса берүүнү бир жолго катта берсе, бул баягы ишти орлотот депчи. Сиз кандай карайсыз ошого? Ошол эле милициянын жанагы сиз кайталап мурда уруулук жасаса, кайра кийин жасаса, баягы татаалдашчу эмес беле ишичи? Азыр болсо баягы улам биринчи жасагандай эле чара колдонулат десе, бул ошо милициянын ардагерлери айтып атат да, бул милициянын ишин орлотот депчи. Жок, эми чын орлотмок эле. Кайра эле баягы ишин кайра кыла берет. Бир уурлук кылып жооп берсе, анан кайта эле тиги уурлук кыла берет деп деле айтууга болбойт да. Адам болгондон ойлош керек да. Баары жоопко тартылам деп. Ал мисалы үчүн биз ошо репрессивный метод менен аны улам көбөйтүп жазага тарткан сайын ал оңолбойт да. Чыгып эле кайра кылмыш жасачу да. Мисалы үчүн айтылып атат, эми мисал келтирип айтсак, эми сиздер тескери кабыл албаңыздар. Мына ошол эле Казакстанда 2 жыл иштеп атат ушул кодексте. Кыскартыңыз убакыт. 2 жыл иштеп атат. Жанагы кылмышты кайталап жазуу деген 3 эсе кыскарыптыр. Ушул негизинен. Рахмат. Ал деген улам жазаны күчөтүп берген сайын адам ошого каршылык. Урматтуу телекөрүүчү, сиздер НТС каналындагы Ар тарап программасын көрдүңүздөр. Бул жолу биз жаңы кабыл алынган кодекстерге кандай өзгөртүүлөр кириши мүмкүн деген теманы талкуу кылдык. Бүгүнкү программабызга тиешелүү адистер келип катышты. Берүүнү мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча.